Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendештер, hurmatlı musulman bir tuğanдар, hurmatlı kırgızstandыктар. Men бұл кайрылуумдун себеби азыркы мезгилде муфтияттын тегерегинде болуп жаткан ызы-чуулар, муфтияттын тегерегинде болуп жаткан бир туура эмес иштерди көрүп туруп, биз акыйкат бир туура сөз айтпасак, кыямат күнү Аллахтын алдында жооп беребиз. Anken Allah Kur'an-ı Kerim'de ete "Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mes'ula." Albatta kulak, göz kıyamatda Allah'ın aldında suralat deydi. Biz buna ушундай муфтияттын тегерегинде болуп жаткан ушундай бир туура эмес иштерди көрүп турабыз, угуп турабыз. Эгер ушул нерсени көрүп, угуп туруп, акыйкатты бир чындыкты айтып койбосок, кыямат күнү Аллах сен көрдүң эле, сен уктуң эле, эмне үчүн бир ынтымакка, эмне үчүн бир биримдикке чакырып койбойсуң деп кыямат күнү Кудай Таала сураса эмне деп жооп беребиз. Ошондуктан мен ушундай чечим чыгардым, ошол дин башында турган өкүлдөрдү ынтымакка, биримдикке чакырууну туура көрдүм. Азыркы мезгилде ушул муфтиятты талашып аткан Гапуров Султан Ажы мен сизге ачык кайрылгым келет. Сиз муфтиятка жарабайсыз. Сиз муфти болушка даражаңыз, илимиңиз жетпейт. Ошондуктан ачык айтайын. Уялыңыз, шерменде болосуз. Ал-хаяу минал иман. Уятыңыз болсо токтотуңуз. Бул уялуу имандан дейт. Шерменде болуп калыштан мурда, муфтия болом деп талашкандан мурда уялып бул жолдон кайтыңыз. Сиз муфтиликке ачык айтайын жарабайсыз. Ал эми Хабибилла Ажы, уламалар кеңешинин төрагасы. Мен сизге да кайрылгымдын себеби, сиз уламалар кеңешине кантип келгенсиз жалпы кыргыз эли билет. Сизге уят. Сиз эки жүздүү болбоңуз. Эки жүздүү мунафик болбоңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аятул мунафиqi салас." Мунафик адамдын үч белгиси болот дейт. Иза хаддаса казаба, сүйлөсө жалган сүйлөйт дейт. Ва иза вa'да ахлаф, вa'да берсе вa'дасында турбайт дейт. Ва иза тумина хана, аманат берсе кыянат кылат дейт. Сиз бир тараптуу болуңуз. Сиз эки жүздүү болбоңуз. Рахматулла Ажы Эгембердиев, мен сизге кайрылып кетем. Сиз муфтияттан кантип кеткениңиз жалпы кыргыз эли билет. Уят, ушундай бир билимсиздердин артында туруп алып, ушундай бир билимсиз адамдарды ушул муфтиятка түрткөнүңүз бул уят нерсе. Эми бул нерсеге аралашпай койгонуңуз жакшы болот. Сиз муфтиликтен кантип кеткенсиз, ушундай бир шермендечилик менен кеткенсиз, эсиңиздин барда этеңизди жийип, ушундай билимсиз адамдардын артында туруп алып, мына ушундай адамдарды артында туруп алганыңыз өтө уят. Азыркы мезгилде элибизде дүйнө жүзүнө таанымал аалымдарыбыз бар. Илим десең илим бар, билим десең билим бар. Кадыр барк десең кадыр барк бар. Ушундай такшалган, ушундай башы бышкан устаздарыбыз бар. Абдушкур Нарматов, Садбакас Ажы Доолов, Максатбек Ажы Токтомушев. Мына ушундай аалымдарыбызды биз урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Анткени булар пайгамбардын мураскору. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Акремул улама фа иннахум варасатул анбия." Аалымдарды урматтагыла, сыйлагыла, алар пайгамбардын мураскору дейт. Пайгамбар бизге дүнүйө алтын, күмүш калтырган жок, илим калтырды. Мына ушундай пайгамбардын мураскору болгон аалымдарыбызды биз ушундай колубуздан келишинче колдоп, ушундай бир жардам берип колдоп ала турган болсок, динибиз өсөт, өнүгөт. Ал эми эгер бул аалымдарыбызды колдобосок, көмөк көрсөтпөсөк, муфтиятка ушундай бир билимсиздер келип, динге зыяны тиет. Мен ушул муфтиятты талашып аткан Султан Ажы Гапуров сизге кайрылып кетейин. Сизге уят. Бул муфтиятка бара жатканда бир терең ойлонуңуз. Бул муфтиятка бара жаткан адам терең ойлонуш керек. Сиз Бактияр Токторовдун концертиге бара жатканыңыз жок. Сиз Гүлжигит Сатыбектин концертиге бара жатканыңыз жок. Муфтиятка бара жатасыз. Ошон үчүн терең ойлонуңуз. Сиз үчүн уят. Мен азыр ушу Максат Ажыны колдоп атканымдын себеби, Максат Ажынын өзгөчөлүктөрүгө токтолуп кете турган болсом, биринчиден Максат Ажыда билим десе билим бар. Кадыр барк десе кадыр барк бар. Такыбалык десек такыбалык бар. Биз мына ушундай билимдүү адамдардын билиминен пайда алып, ошо Максат Ажыга ушундай бир колдоо көрсөтүш керек. Биз ушундай Максат Ажыдай башы бышкан, ушундай бир такшалган адамдарга колдон келишинче жардам берип, колдон келишинче колдошубуз керек. Ал эми биздин кошуна мамлекетти, кошуна өлкөлөр, Өзбекстан, Казакстандагы канчалган аалымдар биздин ушул Максат Ажыбыздын кылган иштериге ыраазычылык билдирип, ушул күнгө чейин барлык жерлерде
aytıp жүргөнлөрүнү biz öz kulağımız menen, öz közümüz menen körüp жүрөбүz, урматтуу мекендештер. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.